Өнүгүү Прогресс партиясы 3 жыл тыным албай иштеп, катарын көбөйтүп, элдин ишенимине кирүү үчүн аракетин жасады. Эми элге иши менен таанылган Өнүгүү Прогрессти ээрчиген элдин саны күн санап өсүүдө. Буга кечээ Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрынын залына толо чогулган делегаттар көбү. Аймактардан шайланып келген делегаттар үчүн бул чоң жаңылык болду. Анткени аймактын эмес, мамлекеттик деңгээлдеги маселелер көтөрүлүп, уюткулуу улуттун тагдыры үчүн күйгөн чыныгы патриоттордун жыйыны болду. Өзгөрүүнү өзгөдөн эмес, өзүнөн баштаган Өнүгүү Прогресс партиясы Кыргызстандын башка партияларына үлгү болуп, эң биринчилерден болуп отчет беришти. Айрыкча партия үчүн жумуш ордун камсыз кылуу аркылуу миграцияны токтотуу башкы максат. Бардык жолугушуда мигранттар мекенине кайтарууну суранышканы. Алар үчүн Кыргызстанда жашап иштегенге шарт түзүп берүү зарыл. Партиянын 61 программасынын алкагында 6000 жумуш ордун түзүү турат. Учурда 20 ишкана иштеп жатат. Айрымдары айыл чарба тармагына тиешелүү болсо, айрымдары кайра иштетүү тармактарына тиешелүү. Эгемендик алган эл эмгек кылбай эле саясатташып кеткен. Менчик алынган жерлер айдалбай дың жатып, сугат сулары техника жетпей, өлкө менен кошо калкы карызга батып, кыйкыргандан башканы билбей калышкан. Ушундай шартта бир гана Өнүгүү Прогресс партиясы элит элин көтөрүү үчүн реалдуу колдоо көрсөтүүдө. Кыргызстан боюнча 15 машина трактордук станция ачып, 20 өнөр жай ишканасын ишке киргизип, канчалаган үй бүлөнүн өз жеринде жашап, каражат табуусуна шарт түзүүдө. Ал тургай төбө бурчак деп төш каккан таластын дыйкандары түшүмүнөн пайда таппай калганда, башка өсүмдүктөрдөн киреше табуусуна жардам берүүдө. Бактар кешиңиз. Сиз мына жүгөрү комбайн болот дегенден кийин азыр элдин көпчүлүгү ушу жүгөрүгө багытталып атат да. Ошол моментте сразу чечип бердиңиз. Бүгүнкү залдан пайдаланып рахмат айтып коюуга уруксат этиңиздер. Кыска аралыкта Кыргызстандагы 200 партиянын ичинен сурулуп, алдыга чыкканын съезге келген башка партиянын өкүлдөрү дагы моюнга алып, Өнүгүү Прогресс партиясы туура багытта бара жатканын баса белгилешти. Мынау жаңы өнүгүп келаткан партия үчүн саясий жактан да, социалдык экономикалык жактан дагы элдин бир ишеничине ээ боло калыш жылдан бул оңой олтоң нерсе эмес. Бирок ушул Өнүгүү партиясы менин оюмда, менин пикиримде чындыгында ошондой жетишкендиктерге жете алды деп айтсам, жаңылбасам керек. Себеби буга ошол саясий жактан жетишип калган, ошол структуралык жактан өзүңүздөрдүн ошо элдин катмарына сиңип калганыңыздар мына өткөн 13 жылкы жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо далил болуп турат. 25 жыл менчиктештирип, талкалап, жок кылып, мына бүгүн чогуу иштешибиз керек деп атабыз. Барып түшүнө баштадык. Эмгек бардык байлыктын булагы болот. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Чет өлкөнүн акчасына байып кетпейт эч ким. Биз аны жеп кетебиз, жок кылабыз, карызга батып кетебиз. Ошондуктан биз үмүттөнүп атабыз, мына ушул партиянын чоң амбициясы болуп атат. Ушул амбициясы ишке ашсын. Что за дорога? Если прав, будь с гордым горд. Он не отец пророка. Будь с робким робок, он тебе не раб. Клянусь, так и поступал дорога. Ну не всем помогал, кто ждал, что в силах одинаково поэта. Но людям я не лгал, хотя и мог деп. Сиздин ушул элдин астында таза сүйлөп, таза жүргөнүңүзгө биз ийгилик каалайбыз. Партиялардын жеңишине биз тилейбиз. Съезде делегаттар өз сунуштарын дагы ортого салышты. Айрыкча жаштар аялдарга партия өзгөчө көңүл бурушун сунуштады. Кыска убакытта бир 2 жыл, 2,5 жылдын ичинде 199 партиянын ичинен өсүп, өнүгүп чыгып келгениңизди бир менен эмес, жалпы Кыргызстандын жалпы эли колдоп турганына ынанып атабыз. Анын ичинде мына кыздардын делегат болуп келгени, мына президиумда отурган кыздардын, жана Аксакал айтты, геологтордон да кошуңуз деп. Мен учурдан пайдаланып, мына 2015 жылы отурган шайлоого ушу кыздардан көбүрөөк кошсоңуз экен. Эң негизги нерсе бүгүнкү күндө ушу Өнүгүү партиясынын артында өнүгүп баратат. Майда көйгөйлөрдө мамлекеттик деңгээлге чыгарбастан, баягы бир шахматтуу жолдордо калып кеткен чек ара маселебизге сөз түрдө дагы бир жолу көз салып карап берет деген ойдобуз. Ошондуктан биз бул ишенимди колдоо менен баткен эли Өнүгүү партиясын алдыга сүрөп, мындан дагы зор иштерди аткарып берүүгө толук мүмкүнчүлүк бар деп айткым келет. Ар бирибиз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап, кемчилигибизди жоюп,
дайыма билим алууга, бир нерсени үйрөнүүгө умтулушубуз керек. Эл кыракы, айрыкча 2 революцияны шайлоолорду башынан өткөргөн кыргыз эли талапкерлерге катуу талап коерун делегаттар дагы сезишүүдө. Эл жаш партияны эңсеп турат, эл жаңы партияны эңсеп турат. Ошондуктан биздин жигиттер дагы жүрөгүңөрдөн кан таап, кылычыңар, кыныңардан суурулуп алдыга барышыңар керек. Чабуулга силер барасыңар, а биз силердин артыңардан барабыз. Ошол кандидат болгон жигиттер эртең бизди дагы уят кылбай, партияны да уят кылбаш керек. Өнүгүү прогресс саясий партиясын кыргыз элине белгилүү инсандар дагы колдоп, дал ушул партия менен тагдырлаш болууга бел байлаган. Алардын бири Олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиев. Саясатка киргим деле келген эмес. Бирок ушу жаштардын суроосу менен азыркы учурдагы биздин дене тарбия жана спорттун акыбалын карап туруп, анан азыркы учурдагы биздин ушул дене тарбия жана спорттун законун карап туруп, ошону тетиги бир өскөн өнүккөн өлкөлөрдүн закондоруна чейин жеткирип, ушул жаш балдарыбыздын ден соолугун, энелерибиздин ден соолугун, аталарыбыздын ден соолугун, деги эле кыргыз элинин ден соолугун каалап, ошого бир өлгөнчө кызмат кылып берсем деген эле ой. Кыргыз элин күлкү аркылуу күйдүрүп айтып, сын сөзү менен көздү ачкандай сайган белгилүү куудул Күмөндөр Абылов дагы саясатта өзүн сыноонун алдында турат. Артисттин колунан эмне келмегиле деп кээ бирөө ойлошу мүмкүн. Ушу партияга барып алып эмне келет деп, эгер мен парламентке барсам, менин колуман көп нерсе келбейт билем. Бирок бир нерсени жакшы билем, мен колуман жегизбөө аябай келет да. Менин колуман жебей коюу келет. Мен эч кимге да жедирбейт элем эгер барсам. Чекеге чыккан болуп туруп алат элем. Садырбаев Доромбек абадай болуп. Башкалардай болуп бийликке басып алуу жолу менен эмес, мыйзамдуу шайлоо жолу менен келүүнү партиянын башкы максаты. Анткени Кыргызстандын келечеги жаштарды тарбиялоодо бул терс таасирин тийгизүүдө. Биз шайлоо маданияты аркылуу бийликке мыйзамдуу жол менен барууга чакырабыз. Жетчет бизде 2 жолу окуялар болду. Мыйзамдуу жолдор менен барыш керек. Шайлоолор аркылуу барыш керек. Анткени биздин келечекте аң сезимибиз дагы бузулуп атат. 90 жылы биздин балабыз төрөлгөн, бүгүнкү 25 жашка толду. 25 жаштын ичинде эмнени көрдү? 2 жолу президент куп чыкканыбызды көрдү. Анын сезими бузулду. Кайсы бир талим тарбия бере алдык? Мына биз 40 жашка чыгып калдык. Өнүгүү прогресс тарабынан бул съезде көп маселелер козголуп, өкмөткө электроэнергия, суу ресурстары, ирригация, менчиктешкен объектилер боюнча сунуштар берилди. Ошондой эле Кыргызстандын борбору Бишкек шаары боюнча өзгөчө долбоорду ишке ашыра башташат. Аны жакын арада бишкектиктер өз көздөрү менен көрүп, сезе баштайт. Съезде айтылган отчеттор жактырылып, алдыга зор максаттар коюлду. Мен Кыргызстандын өнүгүүсүнө ишенем. Баарыбыз чогуу бүткүл күч аракетибизди өнүгүүгө жумшайлы. Урматтуу партиялаштар, биз сиздер менен чогуу өнүгөбүз, чогуу жеңишке жетебиз. Чоң рахмат сиздерге. Съезде Өнүгүү прогресс партиясынын саясий кеңеши бекитилип, 3-чү отчеттук съезди партиянын гимни жыйынтыктады.